Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının katılımcıları 3 dekabr 2022 жыл Жабалапты обласы Сузак району жерге талайлы. Туманда сіздерге ақбоз атты көрсеткенге келіп қалдық. Бұл эми атыбыздан, сатуучубуздан маалымат алып сіздерге жеткиребиз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Атты айтайлычы, жашы кандай болуп калды экен бул? Аттын жашы 4 асый азыр. Жазга 5 асый болот. Ошондо 7 жашар болуп калат, 7 жашар болот. Парада кандай болду экен? Парада кыргыз жылкы таза. Өтө бир мындай курч тез ат деп калдыңар. Ден соолуктары жакшыбы? Ден соолугу, ичип жеши жок, кудай каласа. Үйүрүнө гаранжа. Үйүрдө да жүргөн, Только үйүрдө жүргөн. Кандай канча бээлерде жүргөн экен? Бээлерин анысын айтпады. Только үйүрдө жүргөн да деп. Алдык биз. Анан жерде улакка жапса болот, тек улактарга. Акчасы ham жөндү. Утуп алына жок. Жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, жөндү баада болот дейт. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү, бир жакындан көрүп алайлычы. 7 жашар болуп калган ат экен. Такшалган теке улактарга жакшы деп айтып жатат. Бирок мындай көкүрөктөрү кең экен. Аяктары да 1.60га жакын бою. Бою 1.60га жакын, Чуркагандары өтө жакшы. Мындай курчаттардын бири экен да. Бир бастырып чаап көрөлү эми, мына кетет экен го. Көрмөй албайбы? Көрүнөт экен, бир аз бозураак болуп калат экен, бирок көрүнүп жатат. Чуркагандары жакшы экен. Ооба, жерде, оорда. Ооз жумшак эле экен. Ооз жумшак. Кимде ким үйүргө же болосо теке улактарга, торпок улакка салса деле болчу да экен. Калыңдыктары жакшы эле көрүнүп турат. Эми жөндү баа деп калдыңар. Бунун баасын канча деп турасыңар? Акчасы 130 миң. 130 миң. Азыраак кем болот, Базардан да карса. Базарда мындайлар 200. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 130 миң сомго коюлду. Өтө срочно акча керек болуп жаткандыктан арзан айтып жатабыз да, андыктан сиздерге жаккан болсо ушул атты көрүңүздөр. Ордунан аткандары да жакшы экен. Сиздерге биринчи аттан маалымат бердик, эми экинчи аттыбызды сиздерге көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Кийинки атты алып чыгабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыкты. Эми бул атыбыздан сиздерге маалымат берип баштайлы. Айтайлычы, бунун жашы кандай болуп калды? Бунун жашы 3 асый. 3 асый, Эмне өнөрлөр бар бунун? Буну алганбыз ушу. Только 3 жылдан бери үйүрдө жүрөт дейт. Жалаң эле үйүрдө жүргөн экен да? Ушун үйүргө зор экен. Бул бою башы чоң көрүнөт. Кандай парада болду экен? Бунун ээси Польша деди. Польша? Документтери деле бар деди. Анан берки ээсинде экен. Үйүргө ама 100% гарантия. Азыр деле бая бээсен айдасаң, азыр кадимге кулагын жапырып алды. Минут жүргөнүңдө деле. Жаныбар бою канча чыгып калат ушул? Бою ээси 1.72 деген, эми билбейм. 1.70ге таза десе болот да. Ден соолуктары, ичип жегендери кандай болду? Бары жооп, Сиздерге жакындан бир көрсөтөйүн. Үйүргө ат издеген болсоңуздар, мына ушуну көрсөңүздөр болот. Таяктары баары эле таза экен, бир аз сыйрылган жерлери бар экен. Бирок сындары жакшы. Бою башы дагы чоң экен. Бир-эки бастырып коелучу, Бастарынан көрүп коелу. Бир аз ток турганго дейм бул ат, Болду, кайтыра беребиз. Бич катыраак. Качта попоросты. Вот, жакшы.
Bunun bağısını айтайылчы, bağısı қанша болады? Bunun bağısı 230 bin kemi var. Somu 230 bin. Koyalım degenler olsa al. Koyuşsun. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай аттарды сиздерге маалымат берип көрсөттүк. Жаккан болсо экрандагы номерлерге чалып байланышып, же болбосо төмөндөгү айтылып кеткен дарега аркылуу келип сүйлөшсөңүздөр болот, өзүңүздөр минип дагы көрсөңүздөр болот. Эки аттан сиздерге маалымат берип көрсөттүк. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мөлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта. Мисир Кеж каналы биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.